Өзүм жөнүндө айтып кетсем, менин атым Назик Раяпова. Мен кыргыз улуттук этно стилдеги баштыкчалардын дизайнери болуп өзүмдү эсептейм. Сумкалардын түрлөрүн тигем. Тигип баштаганымдын себебин айткым келсем, азыркы күндө аябай көптөгөн биздин негизи эле көптөгөн кыргыз жарандарыбыз, кыргыздык улуттук кийимдерибизди, салттарыбызды деги эле бүт улуттук оюн, салт кийим бүт жакта даже спорт ошо кыргыздын атын чыгарып даңазалап, негизи муну кандайдыр бир стиль катары алдыга баарды эле салгым келип кошуп келатабыз. Көптөгөн айымдарыбыз сүйүнүп, сыймыктанып, кандайдыр бир чет өлкөгө белек катары дагы аябай сыймыктануу сезими менен алып барып, белек кылып жатышат. Келечекте кандай пландарым бар? Албетте сумкалардын түрлөрүнү көбөйтүү, сапатын дагы мындан да жакшы кылганга аракет кылыш керек. Анан келечекте албетте бир жакшынакай заманбап бүт шарттар менен ишкана ачкым келет, мастерской. Каалаганым ошо Кыргызстанда деги эле мейманыбыз болобу, кызыккан болобу, ошо баштыкча, колго тигилген баштыкча дегенде, ошо менин дүкөнүм, менин ишканам оюна келе тургандай болуп, чтобы айымдар мага келгенде каалагандай, каалаган түсүн, каалаган моделин, каалагандай сумка, баштыкча өздөрүнө тандап алып, ушундай жер болсо дейм да. Чет өлкөгө албетте көптөгөн оокаттарын чет өлкөгө кетти деп айта алам, себеби мисал түрүндө биздин жарандарыбыз аябай көп чет өлкөнүн дүйнө жүзүнүн жеринде жашашат, окушат. Кандайдыр бир белек катары абдан көп алып кетишет. Мисал түрдө бир жакшы кардарым бар. Алар Филадельфияда жашашат. Уже көптөгөн бир эле эме болуп ката алышкан жок. Постоянно жакындары кеткен сайын заказ кылып, мен ал адамдар менен аябай жакын, тыгыз байланыштамын. Канчалык мага пайда алып келет бул жумуш же пайда алып келбейт. Эң башкысы бул мага жан дүйнөмө жакын, өзүм жакшы көргөн, сүйгөн нерсе экен. Себеби мен буга чейин, ошо баштыкчаны баштаганга чейин бир 11 жылдай банк кызматкери болуп иштегем. Бирок 15-жылы эгизи уулду болгон. Балдар менен үйдө отурганда ушул жумуш менен, ушул баштыкчалар менен кызыгып, бирден экиден үйдөн тиге баштадым. Биздин айымдар, негизи кыргыз айымдардын баардыгы таланттуу деп айта алам да. Тамак, кухняда болобу, кандайдыр бир мындай тигүү жагынан болобу, бүт жагынан өзү эптүү экенбиз айымдарыбыз. Анан кийин эмне кылбасын, эмне баштабасын, аягына чыгып, сапатына көңүл буруп, улам бир эле ошо эмеге сапатына аябай көңүл буруп, кездемелерге көңүл буруп, ошону баштап таштабай эметишсе, албетте бир күнү ошонун үзүрүн көрөт экен деп мен өзүм ушуну айта алам. Себеби башында мен үйдө 2 бала менен үйдө отуруп, үйдө тиккем да, ийне менен тиккен да болгом. Сразу машинка, сразу бүт оокаттар болгон эмес да, бүтүн үйдө тигип келгем. Буйруса алдыда сонун келе жаткан айымдар аябай күткөн майрам келатат. Буйруса жаз майрамы, 8-март майрамы менен бүт айымдарды куттуктап кетким келет. Баардыгына эң башкысы ден соолук, үй бүлөлөрүнө бакыт таалай каалаймын. Албетте балдардын жанында, үй бүлөсүндө бактылуу болуп. Ишканам дагы кичине реклама кылып кетсем, айымдарыбызга сонун белек, бир туугандарыбызга, апаларыбыз, эжекелерибизге сонун деген белектерди таап деп айта алам. Баардыгыңарды менин ишканама чакырам. Ошо өзүм жакшы көргөн белектер таап алат деп ишенем.